үнді шығарып, ачык көңіл балдарбыз деп, кеттік. Қойты тұрла. Ачык көңіл балдарбыз, оңай жолну билбеген. Ачык көңіл балдарбыз, жөн турганды сүйбөгөн. Кичинекей кезимден жакын болчумун музыкага. Ыр жазганга көбүнчө кара сөз түрүндө ырларды көбүрөөк жазам. Тилек Бибисара Бейшаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин бүтүргөндөн кийин музыка мугалими адистигине ээ болуп, Бишкек шаарынын балдар бакчасына жумушка орношкон. Андан бери 3 жыл өтүп, Тилек музыка боюнча сабак берүү менен балдар үчүн обон чыгарып музыка жазат. Бүгүнкү күнү бул бала бакчанын репертуары бир канча жаңы ырлар менен толукталган. Оончулар көбүнчө улуу мындай чоңураак эмелерди жазат эмеспи? Сүй тууралуу андай жатта дагы ыр жазып келген буга чейин. Бул бала бакчага келгенден кийин ойлор өзгөрүлөт экен да. Мисалы, кандай нерсени көрсөң, ошого умтулуп, ошол нерсени сезип каласың да. Мен көбүнчө ошо эртең менен 8:30-дан 11:30-га чейин ушул жерде эмгектенем. Балдар менен жүрүп дагы анан неге ушундай жазсаң болбойт депчи. Балдар тууралуу да көп ырлар деле аябай көп жокко. Баш аягы 3 ыр клиби менен тарттык. Ушу 2 жылдын аралыгында. Репертуардын ичинен өзгөчө апамдын чайы ырын баса белгилесе болот. Аталган ырдын обонун сөзүн жазган Тилек бүгүн дагы жаңы ырлардын үстүнөн иш алып барууда. Мен негизи башын ойлогом да, музыка бала бакчада ушундай балдар кичинекей балдарга ырдай алабы деген ойго келген болчу. Наоборот, чоң балдарга караганда кичинекей балдар аябай мындай бат жаттап калат экен да. Эске тутуму да аябай бат, жаш балдар да. Анан булар арасынан биякты балдар көп, ала арасынан бөлүп мындай таланттуу, шыктууларын тандап анан ушундай ыр жазабыз, айтып өткөндөй эле клиптер тартып келатабыз, тандалып. Негизи ар бир бала негизи таланттуу ичинечи. Бирок болгону ойготуш керек. Кандай жумуш болбосун, баштайбыз ыр би менен. Балдар музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирүү үчүн биринчи музыканы жакшы түшүнүп, аны угуп ырахат алуу менен маанайлары көтөрүлүшү керек. Музыка сабагына балдар музыканын коштоосу менен залга киришет. Ошол кезде балдардын көңүлү заматта көтөрүңкү болуп, алар ырдаганга даяр болушат. Музыка негизи адам баласын чындыгында тарбиялайт экен да. Балким эгер музыкага жакын болбосом, билбейм кандай бала болот элем. Өзүм тинтек эле бала болчумун айла. Негизи мени музыка тарбиялады да, ушуну искусство жаты тарбиялады, адам менен кандай пикир алышты, ушу музыка тарбиялады. Чындыгында балдарды ушундай искусствого жакын кылып, китепти көп окутуп, жанагындай кыргыздын инструменттерин, аспаптарын үйрөтүп эметсе, сөзсүз түрдө бала бир жакшы жакка умтулат. Тилек сабактарды балдардын кызыкчылыгына жана сезимдерине таасир эткидей кылып уюштурууга аракет жасайт. Музыкадан билим алган адам жаман ушу искусство ушундай бир эле музыка эмес, ушу искусство жатындагы адабият болобу, дагы кандай сүрөт болобу, ал жакты тандаган адам көп мындай жаман жерге барбайт го деп ойлойм. Ал сезимтал да болот, ички жан дүйнөсү менен өзүн тарбиялайт.